Бачик менен Чөндөлөйдүн достугу. Бийик тоолордун арасында жап-жашыл өрөөндө түлкү баласы Бачик жашачу. Ал абдан акылдуу жана шайыр эле, бирок анын чогуу ойной турган жакын досу жок болчу. Ал күн сайын бийик адырга чыгып, алыстарды карап жалгыз олтурчу. Күндөрдүн биринде чибердин арасынан бирөөнүн дабышын угуп калды. Жакындап барып караса, ал жерде суурдун кичинекей баласы Чөндөлөй чөптөрдү ары бери түртүп, бир нерсе издеп жатыптыр. Чөндөлөй абдан капалуу көрүндү. Анын көздөрүндө жаш тегеренип турду. Мен чоң апам үчүн эң сейрек кездешүүчү алты эделвейс гүлүн издеп жүрөм, бирок аны эч жерден таба албай койдум, деп үшкүрөндү Суур. Бачик Суурду аяп кетти жана ага жардам берүүнү чечти. Капа болбо Чөндөлөй, мен бул тоолорду жакшы билем. Жүр, экөөбүз биргеликте ал гүлдү сөзсүз табабыз, деди түлкү куйругун шайыр булгалап. Алар бийик аскага жетишти. Ал жерде шараккан тоо суусу жолду кесип өтөт экен. Чөндөлөй суунун гүрүлдөгөнүн угуп, коркконунан токтоп калды. Анын кичинекей буттары титиреп жатты. Бачик дароо сууга секирип түшүп, ортодогу жалпак таштын үстүнө турду. Коркпо Чөндөлөй, мага ишен, колуңду бер, мен сени кармап турам, деп ал Суурду көздөй колун сунду. Алар суудан аман эсен өтүшкөндө, күтүүсүздөн күн бүркөлүп, нөшөрлөгөн жамгыр жаап баштады. Достор тез эле жакын жердеги кичинекей үңкүргө кире качышты. Үңкүрдүн ичинде алар жылынып, бири-бирине кызыктуу жомокторду айтып беришти. Бачик эми өзүн мурункудай жалгыз сезбей калганын түшүндү. Анын эми чыныгы досу бар эле. Көп өтпөй жамгыр басылып, жаркырап күн чыкты. Бачик үңкүрдөн чыга берип, асканын кырында ажайып кооз, алтын түстө жаркыраган гүлдү көрүп калды. Бул алар издеген алтын эделвейс эле. Чөндөлөй гүлдү көрүп абдан сүйүндү. Достор гүлдү алып, өрөөнгө чогуу чуркап түшүштү. Ошол күндөн баштап Бачик менен Чөндөлөй ажырагыс достор болуп калышты. Анткени алар чыныгы достук эң чоң байлык экенин билишти. Жаман дос көлөкө сыяктуу болот. Жакшы жарык күнү жаныңда болот. Башыңа кара түн түшкөндө таба албайсың. Жакшы дос күтүү керек. Кыргыз макалы.